Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва тааля ва баракатуху. Урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары, бүгүнкү чыгарылышыбыз жашоодо керектелүүчү дуалар жөнүндө болмокчу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштаймын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ар-Рахман мейримдүүгө жагымдуу, тилге жеңил жана таратада оор эки сөз бар. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Аллах Таала бардык кемчиликтерден таза зат жана мактоолор ага гана болсун. Сиздердин дагы сооп иштериңиздер, тартылчу амал таразаңыздар оор болушун кааласаңыздар, анда келиңиздер бул дуаны көп кайталайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва тааля ва баракатуху. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу жана кечиримдүү берешендердин берешен заты болгон Аллах субханаһу тааlanын аты менен баштайбыз. Аллах Таала чындыгында абдан эле мейримдүү жана ырайымдуу берешен зат. Буга далил ал ушул дуаны адам затына жардам катары жөнөткөн. Ла хавла ва ла куввата илля биллахил азим. Эч кандай күч кубат жок, бир гана Аллах Тааланын жардамы менен. Бул дуанын шарапаты бул 99 ооруга шифа болот. Анын эң төмөнкү даражасы бул жүрөктөрдүн сыгылуусу. Ушунчалык чоң шаар болгон, дээрлик 20 миллионго чукул калкы бар Москва шаарынын ичинде бул нерсе билинбеген менен аябай эле кеңири тараган оорулар бар. Мисалы, жумушсуз калып, көчөдө калган адамдар бул дуанын жардамы менен ар кандай ийгиликтерге жетишсе болот. Аны тек гана тил менен айтпастан, бүтүн дене, жүрөк, ыклас менен айткан болсо, албетте Аллах Таала бул дуанын жардамын силерге тийгизбей койбойт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тугандар, эгерде үйүңүздө береке болушун кааласаңыздар, анда үйгө кирерде Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп келиңиз. Мына ошондо шайтандар айтар экен бири-бирине: бул үйдө бизге жатарга места калган жок, тамактанууга эч кандай мүмкүнчүлүк калган жок деп айтышар экен. Албетте ар бириңиздер жок деген ушул дубаны айтып жүрүүнү адат кылайлы жана ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынччылык, саламатчылык, береке пейиз каалайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Данышман ата уулуна карап: балам, ден соолугуңду чында, ден соолугуңа кам көргүн, анткени ден соолуктун бузулушу көп ийгиликтерди жаратууга тоскоол болот дейт. Аллах субханала таала адамзатты жаратканда өтө бир керемет жараткан. Ошол эле Аллах Тааланын кереметтеринин бири бул биздин бөйрөгүбүз. Бул болгону бир канча граммдан турганына карабастан, адамдын денесинде эң башкы ролдордун бирин ойнойт. Ал эми бөйрөктүн милдети адамдын денесиндеги заараны бөлүп чыгарат, ашыкча заттарды бөлүп чыгарат. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин эсептелүү, кол менен эсептеп кое турган бөйрөк оорусуна чалдыккан адамдар болсо, бүгүнкү күндө алардын саны күндөн күнгө өсүп барууда. Айрыкча дагы да кабыргабыздын кайышканы биздин келечек жаштардын колунда деген жаш балдар ушул бөйрөк оорусуна аппаратка муктаж болуп, өзү ажатканага барып заара чыгара албай, аппаратка муктаж болуп калгандыгында. Ал эми бир аппаратка бир барып келүү, тагыраагы бир заара чыгаруу кыргыз сомуна 6000 сомдон турат экен. Ал бөйрөк ооручулар жумасына 2 жолу барбаса заарасы денесине таркап, балким жан бериши мүмкүн. Ал эми биздеги хикмат, биздеги пайда колдо бар алтындын баркы жок деп, биз өзүбүз канча ажатканага кирип чыгабыз бир күндө. Бир жолу альхамдулилля шүгүр кылбайбыз. Балким бөйрөгүбүз бар экенин дагы унутуп койгонбуз. Мен сиздерге бөлүшөйүн деген кеңешим, ажатканадан чыкканда пайгамбарыбыз үйрөткөн бир дуа бар. Ошол дуаны айтып жүрсөк, балким Аллах Таала биздин ден соолугубузду чындап, балким ушул ниматты көбөйтүп берет деген сөзү. Анткени Куранда
шүгүр кылсаңар көбөйтүп берем деген Аллах Тааланын убадасы бар. Ал эми ажатканадан чыкканда пайгамбарыбыз эмне деп айтууну бизге осуят кылат. Ажатканадан чыкканда Алхамдулиллахиллази азхаба анил аза ва афани мин залик. Кудайыма шүгүрлөр болсун. Аллага шүгүрлөр болсун, мага ыза бере турган нерсени, мени кыйнай турган нерсени өз жолу менен чыгарып үйрүүгө дейт. Урматтуу бир тууганым, мен сиз менен бөлүшөйүн, сиз менен баарлашайын деген тема ушул. Жок дегенде ушул дуаны жаттап, жок дегенде кыргызчасын күнүмдүк айтып жүрсөк, Кудайым буйруса, ден соолугубуздун бекем болушуна себеп болот деген ишеничтемин. Эч ким оорубасын, ден соолукта болуңуздар.